Эл кызматында 500 күн аталышындагы гезит жер-жерлерде окурмандарына жетүүдө, ал үчүн Кыргыз поштасынын кызматкерлери басылмаларды үймө-үй кыдырып, ошондой эле коомдук жайларга барып таратууда. Элеттиктер өз кезегинде өлкөдө болуп жаткан өзгөрүүлөрдү гезит бетинен кенен таанышып, жасалып аткан иштерге позитивдүү бааларын беришүүдө. Баткен жөнүндө жакшы нерселерди жазыптыр, кылган иштери баары көңүлдөгүдөй. Башка президенттерге караганда бул кишинин жасаган иштери айрыкча башкача. Элге, жерге көп жакшы кызматтарды кылып атат экен. Азыр эми интернет деп телефондон аркылуу ар жактан угуп көрүп атышат элдер. Заманыга жараша экен. Бирок мына газетте аябай жакшы нерселерди жазыптыр. Мына мектептерди салып атат, больницаларды нема кылып атат, мугалимдердин айлыктарын көтөрүп атат. Больница медиктердин айлыгын көтөрүп атат. Мына пенсионерлердин пособия, нелерди бүт көтөрүп жакшы иш кылып атат. Биз ыраазыбыз. Өлкө башчысынын 500 күн аралыгында аткарган жумушу тууралуу чагылдырган гезитте Баткен облусуна берилген өзгөчө макам. Анын алкагында чек арага чектеш 62 айга берилген жеңилдиктер тууралуу да камтылган. Элеттиктер бул маалыматтардын гезит аркылуу элге жеткирилишин туура деп баалашууда. Себеби орто курактагылар социалдык тармактарды көп колдоно бербегендиктен гезит бетинен окуп билүү ыңгайлуу дешет. Айыл жерлердеги пособия, пенсиялар, мугалимдердин айлык майналары, врачтардын беле айлык майналары каралып бүт бардыгын мурда миграцияда жүргөн болсо, азыр бүт миграцияны кайтып келип, ушул жерде мектеп орундарда, больницаларда адамдар иш талашуулар башталып калды. Себеби мындай айлыкты көрбөгөн айлыктар элге берилип жатат. 30 жылдан бери жаткан коррупция менен бетин ачып, бир канча мамлекетке жегиштердин казыналарын түшүрүп жатат. Баягы Кумтөр боюнча айткан убадалары бардыгы кула бергендиктен ишке ашып, мына Кумтөрдү кайтарып алды. Ошондой элдин баягы турмуш шартын көтөрүү үчүн айрыкча биздин кече жакында мына Баткен облусуна өтө жакындан жардам берип, мына президенттин айтуу боюнча көп жеңилдиктер болуп жатат. Мына неме боюнча, кредит боюнча. Мисалы, мал чарбалыгына 3 жылга ала турган болсоң, 5% без залог, 1 жылдык каникул менен. Ошондой эле ишкерлерге мына цех ачсак, торговый центр ачсаңар, бир жакшы жеке ишкерлерге 10 миллионга чейин кредиттерди 5% деп жакындан жардам берип атат. Эл кызматында 500 күн аталышындагы басылманы пошта кызматкерлери айыл аралап таркатууда. Баткенге жалпысынан 28 миңден ашуун гезит келип, анын 5 миң даанасы Баткен районунун элине 50 пошта кызматкери аркылуу жеткирилди. Биз бүгүн бардык элге жеткирип атабыз гезиттерди элге тааныш үчүн. Эми негизи эл жакшы кабыл алып атат. Эми өзүң билесиң, Баткен облусту бизди президент өзү айтып атат, Баткен Кыргызстан Баткенден башталат деп. Менин жүрөгүм Баткенде деп. Эми эл азыр өзүң билесиң, социалдык тармактарда бар жерде информациялар бар, иштеген маалыматтар келип атат. Бирок бул баягы карапайым элге, баягы социалдык тармакка кирбегендерге, окуган кишилер бар биздечи. Ошо аябай жакшы нерсе болду деп ойлойм да. Эл кызыгып алып атат, окуп атышат. Эң жакшы жери бул жерде аябай конкретно, так, кыска түшүнүктүү кылып берилген. Атайын чыгарылыштагы басылмада бюджеттин көбөйтүлүшү, Кумтөр кенинин Кыргызстанга кайтарылышы, социалдык тармактагы жөлөк пулдардын жогорулоосу, ошондой эле өлкө тургундарынын акыркы мезгилдеги өзгөрүүлөргө карата пикирлери да камтылган. Максатбек Акылбеков, Бактыбек Нышанбай уулу, Ала Тоо 24, Баткен облусу.